адамдар мындан ары бөлүнөт. Мурун жөн эле мындай жарандын баары бирдей жооп бериш керек. Мисалга нарушение кылсаң делет. Же болбосо баары суракка чакырылыш керек деп. Экс президенттер негизи соттолгонго укугу жок да. Анткени кийин соттолоорун билсе ал бир кокуй соттолом мен анда иш кылбай эле коеюн дейт, эптеп эле убакыт өткөрөйүн дейт, билгиспей. Экс деген сөз ошол коркпой иш кылат. Анан кийин экс наамын алат. Анан ага кол тийбестик болот. Анда ал деле жоопкерчиликке тартылыш керек. Көрдүңүзбү? Жердик мыйзамда ошондой укугу бардай. Бул жерде арстан алайды адам катары көргөнгө болбойт. Эгер адам катары көрүпсөң, ал кой ал штраф. Жөн эле мындай адам катары көрсөң күйүп кетесиң. Анткени ал Кудайдын буйрулган адамы, Кудайы, жердеги тирүүсү, теңирдин теңи деп коет. Жеңилбеси, кызматын аткаруучусу, ошол акталганы, ааламдан келгени, буйрулганы. Ошондуктан биринчи түндүк катары арстан алай турат. Аны адам катары көрбөйт. Көрсө жакшы болбой калат. Улуттар деги эле адамзат. Керек болсо арбайлар, керек болсо аалам күчтөрү аны адам катары көрбөйт. Тетирсинче буйругун аткарат. Мен ошончолук буйрук берем аларга. Мен алар аркылуу башкарбасам адамзатты башкара албайм да. Түшүнөн улуулукка чакыр. Көрүнүштөн улуулукка чакыр. Баягы периштени бар паланчанын жадын алып кел деген сыяктуу буйрук берем. Болбосо анда адамзатты мен бириктире албайт элем да. Көрдүңүзбү? Арбайлардан да бийик турат бир адам, ал арстан алай.